экинчи, мен биринчи. Кандай болуп жатат? Уктуңузбу? Жакын арада Кыргызстанда чет элдик агент деген коркунучтуу сөз пайда болушу мүмкүн. Бул атка чет элдик тыңчылар, шпиондор эмес, жөнөкөй кыргызстандыктар, журналисттер, блогерлер, социалдык тармактардын колдонуучулары конуп калышы мүмкүн. Кыргызстанда чет элдик агент деп кимди аташат? Жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп беребиз. Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова чет элдик агенттер деген мыйзам долбоорун демилгеледи. Аны дагы 30 депутат колдоп чыкты. Арасында Матраимов, Токторбаев, Малиев жана башкалар бар. Азырынча мыйзам кабыл алына элек. Жогорку кеңеш аны жакын арада карайын деп жатат. Чет өлкөдөн каржыланып, саясий акцияларга катышып, же коомдук пикирди жараткан бардык коммерциялык эмес уюмдар чет элдик агенттер катары таанылат. Чет элдик агенттердин ишмердүүлүгүн үгүттөгөн ар бир адам кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылат. Бул чет өлкөдөн ар түрдүү жол менен келген акча алуу дегенди билдирет. Мисалы, $10 кайрымдуулук катары алсаңыз, YouTube же Instagram'ды монетизация кылсаңыз, айтор башка мамлекетке бал же картошка сатсаңыз, же чет өлкөдөн туугандарыңыз акча салып жиберсе, куттуктайм. Анда сиз чет элдик агент болосуз. Кыргызстандын бир дагы мыйзамында бул түшүнүктөрдүн так аныктамасы жок. Демек, чет элдик агент деген наамды кимге карышты мамлекеттик органдай каалагандай чече алат. Мисалга, эгер сиз суунун токтолушуна, азык-түлүктүн кымбатташына, укук органдардын шалакалыгына каршы чыксаңыз, же аялдарды, балдарды коргоо акциясына катышсаңыз, сиз чет элдик агентсиз. Ал эми коомдук пикирди калыптандыруу сиздин социалдык тармактардагы ар кандай постторуңуз же комментарийиңиз болушу мүмкүн. Өзгөчө чиновниктерди сындап, же акыйкатты талап кылган пост же комментарий үчүн сиз чет элдик агент деген наамга ээ болосуз. Ошол эле учурда Нарматова Кыргызстандын кылмыш жаза кодексин өзгөртүп, чет элдик агенттерди жана аларды үгүттөгөн адамдарды катуу жазалоону көздөйт. Сунушталган мыйзам боюнча чет элдик агенттер 5 жылга чейин эркиндиктен ажырайт. Ал эми журналисттер, социалдык тармактардын колдонуучулары, блогерлер чет элдик агенттердин ишмердүүлүгүн үгүт кылышса, анда алар 10 жылга чейин эркинден ажыратылат. Ошол эле учурда бир дагы мыйзамда үгүт деген эмне экенине түшүндүрмө берилген эмес. Лайктар, бөлүшүүлөр, комментарийлер, цитаталар бунун баары үгүт болушу мүмкүн. Эми баалардын көтөрүлүшү, депутаттардын сабатсыздыгы, чиновниктердин бекерчилиги жөнүндө жазсаңыз, кандай гана син пикириңизди жазсаңыз же айтсаңыз, 10 жылга чейин кесилип кетишиңиз мүмкүн. Эми эмки маалыматка ишенесиңерби же жокпу, бирок бул факт. Кыргызстанда каракчылык үчүн 2 жылга чейин эркиндиктен ажыралынат. Зордуктоо үчүн 5 жылдан 8 жылга чейин, балдарды сатуу үчүн 8 жашка чейин, адам өлтүрүү үчүн 8 жылдан 12 жылга чейин эркиндиктен ажыратуу каралган. Элестетип көрсөңүз, Бишкектеги смог жөнүндө жөнөкөй пост жазып койсоңуз, зордуктагандардан же киши өлтүргүчтөрдөн дагы катуу жазаланасыз. Ушундай мыйзамдарды биздин депутаттар демилгелеп жатышат. Бир дагы коңшу өлкөдө мындай мыйзам жок. Казакстан, Өзбекистан, Кытай, Тажикстан, эмнен айтабыз, Түркмөнстанда дагы мындай акылга сыйбаган мыйзам жок. Өлкөдө сөз эркиндиги чектелет. Абактан коркуп журналисттер, блогерлер, чиновниктерди сындаганды, кемчиликтерин айткандарды токтотот. Натыйжада коррупция, социалдык адилетсиздик, бюрократиялык мыйзамсыздык кескин өсүп кетиши мүмкүн. Мындан ары жарандар менен журналисттер бийликти көзөмөлдөбөйт жана сын айта албайт. Айылдарды таза суу менен камсыз кылган, региондордогу ишкердикти өнүктүргөн, майыптарга, жетимдерге жардам берген көптөгөн бейөкмөт уюмдар өз ишин токтотушу мүмкүн. Эл аралык уюмдар бул максат үчүн гранттарды жана жеңилдеткен кредиттерди кескин кыскартат. Ал эми Кыргызстан демократиянын аралчысы деген өз статусунан ажырайт. Андыктан ар бир кыргыз жаран
өз депутатына кайрылып, мындай мыйзам Кыргызстанга керекпи деген суроо бериши керек. Депутаттар болсо, бул мыйзамды карап атканда акылы жана жүрөгү менен добуш бериш керек. Баса, мен чет элдик агент эмесмин. Мен кыргызстандыкмын.